Ишкерлер Кыргызстанга сырттан кирген товарлар боюнча алдын ала маалымат берүү милдетинен бошотулушту. Бул тууралуу маалымдаган салык кызматынын төрагасы Замирбек Осмонов бүгүн Казакстан-Кыргызстан чек арасындагы өткөрмө бөлүктөрүн өзү барып текшерип келди. 10 марттан тарта киргизилүүчү эрежеге ылайык ишкерлер өлкөгө импортталган товарлардын көлөмүн канча суммага сатып алганы боюнча салык кызматын бир ай мурда кабардар кылышы керек болчу. Бирок ишкерлердин арызынан улам мыйзам ишке киргизилген жок. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Унаалардын узун тыгыны, калың эл өткөрмө бөлүктөрдө кезек күтүп турган адаттагы көрүнүш Ак жол чек ара бекетинде бүгүн байкалбайт. Чек ара кызматкерлери жарандарды текшерүүнү 5-6 мүнөттөн ашырбай, жайбаракат иштешүүдө. Өтүү маселесинде көп деле кыйынчылык жок. Машина менен өткөн кезде багы эртең менен кечинде кээде пробка болуп калат, ал эми бардык жерде эле болсо керек. Ошого байланыштуу көп күтүүгө туура келип калат. Ак жол бекети негизи жарандар гана өтчү бөлүк. Мында эри көлөмдө товар алып өтүүгө тыюу салынат. Бирок айрым жарандар салыктан качуу амалын ойлоп аз-аздан күнүгө 10-15 жолу каттап майда чүйдөлөрдү киргизишет экен. Салык кызматынын төрагасы Замирбек Осмонов жарандарды чек арадан өткөрүүдө Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин милдеттерин так аткарып жатканын, бирок товар алып өтүү жагына көзөмөлдү күчөтүү зарыл экендигин белгилейт. Коркунуч бар. Бир эле жаран бир күндө мисалы 20 жолу, 50 жолу же 100 жолу алып өтүп, анан ошол бир күндүн ичинде чоң көлөмдөгү товар топтоп алып туруп, анан сатса салык төлөбөй. Бул коркунуч. Андайларды биз мына чек арачыларга да айтып атабыз. Мына бир күндө көп жолу өтүп, ушундай товар ташыгандарды бизге акты түзүп өткөрүп берилет деп. Текшерүү андан соң Кант шаарынын тушунан өтчү Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бөлүгүндө уланды. Жүк ташуучу унаалардын баардыгы мына ушул жерден өтөт. Ак жол бекетинен айырмаланып, мында кезек күтүүдө көйгөй бар. Вы бы вечером приехали бы сюда и вот засняли бы все это. Кезек күтүү көбүнчө товар тууралуу талон толтуруудан келип чыгат. Күндүзү көйгөй жок. Жүк ташуучу унаалардын көбү чек арадан түнкүсүн өткөндүктөн тыгын ошол убакта эле болот. Күндүзү болсо өзүңөр көрүп тургандай тынч эле. Талон толтуруудан сырткары 10 марттан тарта Кыргызстанга сырттан кирген товарлар боюнча алдын ала маалымат берүү жобосу ишке кирмек. Ага ылайык ишкерлер импорттолуп жаткан товарлардын көлөмүн канча суммага сатылып алынганы боюнча салык кызматына бир ай мурда маалымат бериши керек болчу. Анан ошол тартипте жазылган болчу, салык каттоодон өткөн салык органына берилиш керек кабарлама деп. Мисалы ишкер Нарындан каттоодон өткөн, же Баткенден же Таластан. Бирок товарды болсо мына Чүй областына ташыйт. Эмне үчүн мен ар бир товар алып келгенде эми Баткенге, Таласка же Нарынга барышым керекпи деген ушундай суроолор болду. Же болбосо алдын ала кабарламада мисалы мен ун алып келем деп жазам, тиги өлкөгө барганда ал жерде макарон чыгып калды, арзаныраак баада. Мен аны алып келсем, анда кантип силер чек арадан киргизбей коесуңарбы деген маселе болду. Андыктан ишкерлердин даттанганы жүйөлүү болгондуктан бул мыйзам ишке киргизилген жок. Өлкөгө башка мамлекеттерден кирген товарлардан так сандагы салыкты алуу үчүн өкмөт бул механизмди дагы да дыкат иштеп чыгаары белгилүү болду. Бирок бул жумуш канча убакытта аткарылып ишке кирери азырынча белгисиз. Башкысы жаңы эреже өкмөттү да, ишкерлерди да канааттандыргандай болушу керек. Самат Асипов, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук 1 канал.